Бул Гавасай биз алып аткан. Мына биз Гавасай, бул Кемпирабад. Гавасай бул мына тоо таш болгон жерди эмне үчүн биз моундай чалкып жаткан суубузга алмаштыруу керек деген суроо бүгүнкү күндө элде бар. Сиздин айткандарыңыздын бардыгы баягы эле популисттердин сөзү. Бул бир. Экинчиден, сиз айттыңыз, эмне үчүн биз Гавасайга Кемпирабад алмаштырышыбыз керек деп. Гавасайга эч ким Кемпирабад алмаштырган жок. Урматтуу Жанарбек Кубановичевич, окубайсызбы документтерди? Ал жерде Гавасай мурда курулбай калып кеткен, Кемпирабаддын сол жегинен өткөн каналдын ордуна компенсация кардары алып атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, ким айтты сизге Гавасай тоо таш жаткан эле керек эмес жер деп? Андай эмес. Гавасай Кыргызстан үчүн эң сонун жер. Тоолуу, жайыттуу, ошол жердеги элдин жүрөгү болгон жер. Сиз айткандай ал кереги жок эле жөн тоо таш экен деп айтканыңыз бул баягы эле популисттердин сөзү. Андай айтпаңыз. Кыргызстандын ар бир ташы мамлекет үчүн эң керектүү. Алынган жерлер, урматтуу депутаттар. Биринчи Гавасай 12849 гектар. Экинчи Көксерек 105 гектар. Үчүнчү Баястан 212 гектар. Уңгартоо 35 гектар. Акташ 100 гектар. Карабелес 25 гектар. Өзгөн жана Сузак райондору үчүн 1000 гектар. Суунун көлөмү 908ден 900 квадратка түшкөндө 1246 гектар жер бошоду. Жалпы 15500 гектар жер кыргыз тарапка өттү. Бул жер аянтына 1965 жылы берилген 4127 гектар жерди кошкондо жалпысынан 19699 гектар жер аянты алынды. Буга чейин абдан чыр-чатактар болуп келген. Постоянно десек болот, мал өтүп кетет, жаш балдарды кайтартып коюшат, малдары өтүп кетип, анын артынан чабан болуп барган балдары, кыздары өтүп кетип, канчасы камалып Өзбекстанда. Анан ортодо чек ара кызматкерлери менен чыр-чатактар болуп, атышуулар болуп, адам өлгөн учурлар да катталган. Азыр мына ошол Көкташта эле ошол чыр-чатактардан доого атылып майып болгон балдардан 4-төө барды азыр майып категориясында. Анан ушул жерлердин бардыгы Өзбек Республикасы менен Кыргызстандын ортосундагы келишимге келишип чечилгени элдин арасында өтө чоң кубанычты жаратты да. Азыр элибиз ушуну эле күтүп атат. Эртерээк ушу тосулуп калса, каерден ар жагы Өзбекстан, каерден бияга биздин Кыргызстан кенен туруп, кенен жүрүп, кенен басып, малыбызды да кененирээк жайып, өзүбүздүн жерибизде эркин жүрүшүбүз керек деп ошону күтүшүп атат да элдер да. Кийинки эгемендүүлүктөн баштап малыбызды азайтышка туура келди. Жерибиз азайды. Бияктарга кол Өзбекстан менен Казакстанга кылып алып, Өзбекстан тозушту баштады. Сайдан алган булар. Кийин келип, мындай 500 метрден алгандан кийин малыбыз илаж жок болуп калды, азайтышка туура келди. Эч кайда албай калдык. Учурунда атышуулар болду, бетте 1-2 балдарыбыз азыр алып болуп калды бекерден-бекер. Жерлерибиз бар ниеттерде мына ушуларга бара албай калдык. Эле чыксак малыбыз айдап кетип калат, же өзүбүздү кармап байлап алып кетип калат. Ушундай кыйынчылык болгон. Мына энди азыр Кудайга шүгүр эми чечилет деп атса, сәл өзүбүз азыр оңолуп, сәл күчөргөнүп туруп азыр Кудай кааласа. Өзүбүзгө өтүп калса, бизде тиричилигибиз бир кыйла оңолот. Оңолгондугу малыбызды кичине дагы кошобуз, кошуп көбөйтөбүз. Мына жаштар өзүп атат. Жаштарга деле участкалар айылдар бар да эмне. Ошолорго бара албай калганбыз. Бетеге жайгашып калып, Кудай кааласа, ишибиз алга жылат деген ойдобуз да. Биз деле, мен деле өзүм шет азыр пенсияга чыкканмын, 60ка кирдим. Мен деле кетким келген. Кантип жашайбыз бетте, тиричилик кантип кылабыз деп ойлогонбуз. Бирок эми кичине сабыр кылдык, чыдадык. Мына энди сабырыбызга жетти деп ойлоймун мен. Нетибизге жеттик деп. Бизге эми айта берет экен, ону болду деп көргөнү бар, көрбөгөнү бар, көрбөй туруп ошол жактан сүйлөй бергендери бар экен. Мына башына келип жайында көрсө, ошол адам айтса болот эле. Бизге азыр жылгалчылык болду деп ойлойм. Чечилип калып бизге өттү деген. Бете карапайым эл билет муну жашоодо.
Nata turup alıp ele barıp alıp kıykırıp atkandardın görüp atırık, görбөгөн жайынан келip көрбөгөн da. Bilbey turup aytat. Men azыр barıp turup alıp kadar narja kötüp alıp bir жерде айта албайм да, көрбөгөндөн кийин. Bizde тоо таш болгон менен кен байлык бар бул сайлардачы. Билебиз да, могу аксакалдар деле билет, мыякта деле бар, мыякта жогору жактарда кен байлык алтын бар, башка бар. Эми жакшы да, мисалы иштеп калса, бизге окшогон жаштар тиричилик кылат да. Шегаранын кайра өзү өтүп кеткен жерлерди алып атканы, бул жерде жашап аткан жергиликтүү эл үчүн өтө жакшы иш болуп атат. Биз мындан мурунку бир чегарачы катары жашап калганбыз. Постоянно солдаттар келип калып, анан ушул жолдордо жүрүп паспорттор текшерген күндөр болгон Өзбекстан солдаттары келип. Эми муну чечилип, границалар такмын президенттен кол коюп такталып калса, бул жашоого анча жакшы болот да негизинен. Жашоогуң тынч болсо, кийин өнүгүү болот да. Мисалы кээ саясатчылар тоо таш экен, башка да. Бизде тоо таш болгон менен биздин элибиз бул жерде байыркы элдерден болуп жашаган да. Bizde көбүрөөк, эми жер азыраак болгон менен 90% мал чарбачылыгы менен тирилик кылып жашайбыз. Ушуну эгин кылып башка кылганга бизде мүмкүнчүлүк жүзө жакшы. Бизде эгиндер, алма, өрүктөр эң таза жакшы болот да бизде. Бул элден тышкары тооларыбызда байлык, кен байлыктары деле көп да. Ушу Карасай деген жерибиз, ошол жерде алтын кени бар, изилденип, такталып бүткөн одом, Ноангиракол деген жерде кен болгон, изилденип кеткен сайысын убагында барлыгы. Эми Шалжыган, Кочкарата деген жерлерде полный изилденген кен байлыктары бар да. Жайлообуз өтө малга жайыттуу болот да. Биздин жайлоодо негизинен жем жебестен деле ушу саладагы табигый чөптү жеп кыштан чыгып кеткен жылдар болгон да, карас болсо. Себеби өтө күчтүү мына изилдеп келгенде да дарылык касиети күчтүү чөптөр, малга жагымдуу чөптөр ушу биздин тооларда ушундай жакшы болот да. Endi murun ошентип коркуп жашайт элек. Малдарыбызды айда албастан кеп калып, эndi балдарыбыз мисалы мектепке окууга барсам кененирээк коркпустан жакшы биз үйдөн балдарыбызды чыгарсак кыжаласыз чыгарабыз да энди. Барып келет, ояк бияка барышып. Ошого энди чоң рахматыбызды айтабыз. Чегералар чечилип калды деп жакшы үмүттө болуп турабыз азыр. Турган жер үлүшкө берилген жер, ошодон бери такталбаган аймак деп эктирбей келген. Азыр эми Кудай буйруп чегара чечилип калса, эми элдерде эгип пайдаланат го деген оюбуз бар. Бизге эң эле негизги максатыбыз чегараны аныктап, зым тартып берсе деген эле ниеттебиз да. Biz şu başlı bir 15 yıldan beri kütüyoruz da. Şunday bolza eken dep. Bolza bir genen yaşap oturza eken dep. Ümitten жүрчүлүк istedi. Жақшы болот, сетканы тартып, şu анықтап берсе, бізде генен өз үстін жерде жүрсек жақшы да. Бизге алып берди мына Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич. Биздин бергибизге чечилгенине абдан сүйүнүп атабыз биз азыр эми. Мыяктарда айыл иштеринде мындай участок берүүчү жерлер бар да. Берсе эл жарандар көбөйүп, мына айыл өзүнчө мындай чоңоюп берке болот деген ойлор бар да. Ошондон эле сүйүнүп атабыз биз азыр. Gavasay Kırgızstan için en sonun yer. Toğlu, jayıttуу, oşol jerdegi eldin жүрөгү болгон жер. Siz aytkандай ал кереги жок эле жөн тоо таш экен деп айтканыңыз бул баягы эле популисттердин сөзү. Андай айтпаңыз. Кыргызстандын ар бир ташы мамлекет үчүн эң керектүү.